Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин кезектеги жыйынында да шайлоо босогосундагы мурдагы 9%ды 7 же болбосо 5%га түшүрүү маселеси кызуу талкууга алынды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов 9-дан 7-ге өзгөрүүсү да чоң жетишкендик экендигин белгилеп, экинчи тараптын позициясын өзгөртүүгө чакырды. Мен оюмча азыр 5% менен кыйналбай эле ушул жерде жанагы ордуна кайтып келебиз десек, анда 5 миллионду 1 миллионго түшүргөндү өткөзүп, 5%дан баш тартып эле койсоңуздар, эгер туура келсе, 5% менен жөн эле чабышабыз, азыр комитеттен дагы менин оюмча колдоо таппайт, чындап эле. Залга жетпейт. Ошондой эле Аида Камчыбековна дагы Сулайман пикирин колдоп 7%га өзгөртүү менен шайлоо босогосу мурдагы калыбына келип, туура өзгөрүүгө жылыш болуп жатканын кошумчалады. Мен жанагы принципке, эл аралык принципке макулмун да. 1 жыл калганда шайлоого чейин эч кандай эрежелер өзгөрбөш керек. Эгерде парламенттин башында эмнегедир 9% дегенден кийин, анан парламент өзүнүн ишин аяктап аткандан кийин кайра 5% дегени бул мындай бир саясий оюнга окшошуп кетет да, менин пикиримдечи. Албетте убакыт өзгөрүп атат. Анан мен Алтынбек Турдубаевдин дагы пикирин колдойм. Мына 7%га түшүрүп аткан демилгечилерди, алардын арасында мен жокмун. Азыр мына Facebook'та абдан жаманаттык кылып атышат да. Ал эми 5%дык шайлоо босогосун сунуштаган Исхак Масалиев добушка коюлуп чечилмейинче пикиринен кайтпоону билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында 7% болгондо болжолдуу 120 миңдин тегерегиндеги шайлоочунун өкүлү парламентте орун албайт. Бул деген ошончо шайлоочунун кызыкчылыгына толук көңүл бөлүнбөйт дегендик. Ал эми андан да түшүрсөк 5%дык болгондо парламентке түрдүү позициядагы өкүлдөр чогулуп, сыртта калган шайлоочулардын тандаган талапкерлерине Жогорку Кеңешке келүү мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. 7% бул шайлоого катышкан. Ал эми 5% 2010 жылы. Ал жалпы санынан болчу эле. Мына азыр төрайым айтып кетти. Адамдын саны көбөйгөн сайын ошо 7%дын саны да көбөйүп атат да. Азыркы чакырылышта атамекен 122 миң добуш менен келсе, кийинки азыр быйылкы шайлоодо 140тан кем эмес болуш керек. Ошол эле 7% менен. Ошол эле 7% шайлоо сайын 20-30 миңден кошот да. Ошол себептен төмөндөткөн туура болмок эле дейм да. Жогорку Кеңеш буга чейин шайлоо босогосун 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. Сунушталган мыйзамды 101 депутат колдосо, 9-у каршы добуш берген болчу. Ал эми Мирлан Жээнчороев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев 5%га түшүрүүнү сунушташкан. Азырынча бул талаш чечилелек. Эске салсак, 2010 жылы шайлоо босогосу 5%, 2015 жылы 7% түзгөн. Андан соң 2017 жылда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 9%дык чек коюу үстүбүздөгү жылдын январынан тартып күчүнө кирген. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.